Мисал үчүн дагы бир мисал келтирсек, бала мектептен келди же болбосо мектептен келди же бир жактан келди дагы балага бирдемке деп сүйлөсөңүз, мен бала сүйлөсөңүз, апа мен сизди уктум жок, сүйлөгүм келбей атат деп бөлмөсүнө кирип кетсе же үйгө кирип кете турган болсо биз эмне кылабыз? Бул учурда берип алсчы, сен кимге сүйлөп атасың, эмне мынтип оролонуп атасың деп баланы чакырып, артынан чакырып, өткөнкү темадагыдай уруш чыгарбайбыз, мамиле ситуацияны күчөтпөйбүз, жаңжал чыгарбайбыз. Ушундагы эле баягы эч качан мындай баланын артынан кууп кирип, баягы урушту күчөтпөйбүз да, от жакпайт экенбиз да мынанкеличи. Биз бул учурда эмне кылабыз? Ушул сөзү менен эч качан бала мени сыйлабайт экен деп түшүнүп калбашыбыз керек экен да. Тескерисинче, бала ошол апа мен сизди азыр уккум жок, сиз менен сүйлөшкүм жок деп ушунчалык ичине толгон негатив эмоциясын карманып, өзүнүн ички абалы жөнүндө бизге эскертип, айтып, ашыкча негатив сөз сүйлөбөй, ашыкча кыйкырбай, ашыкча бакырбай, ашыкча бизге карата акарат жаман сөздөрдү айтпай, өзүн карманып басып кеткендиги үчүн гана балага аябагандай баа беришибиз керек экен, и ошого ыраазы болушубуз керек экен. Ошого сүйүнүшүбүз керек экен тескерисинчечи. Албетте анан бир аз баягы ачуусу басылгандан кийин, тынчтангандан кийин, бир 2-3 сааттан кийин же болбосо эртеси күнү баланын ошол эмне үчүн кечээ ошондой мамиле кылгандыгын, эмне үчүн ошондой сүйлөгөндүгү жөнүндө акырын сүйлөшүп, сурап, мүмкүн болушунча кайгысын тең бөлүшүп, өзүбүздүн тилибизди алдыртып, же болбосо ишибизди кылдыртып, жумушубузду кылдыртып алсак болот экен качан гана ошол ситуация өтүп кеткен учурда. Ошол учурда бас жибер, эмне, давай кыласың муну, могу ишти кыласың анан үйгө келесиң, сен кимге сүйлөп атасың деп тирешип алуу бул өтө ката иш экен. Демек ошондой демек биз өзүбүз балага сыйлаганды кантип үйрөтөбүз? Бизди кантип сыйлайт, мисалы үчүн биз балдарыбызды эч качан, мисалы үчүн жүрүм туруму үчүн, кылган иши үчүн, сүйлөгөн сөзү үчүн эч качан баланы сындабасак, баланы урушпасак, болор болбос нерсеге баланын оюн угуп, сый мамиле көрсөтсөк гана балада мени сыйлап атат, мен маанилүү экенмин, мен авторитеттүү экенмин, мени жөндөн жөн эле урушпайт, сындабайт, демек мени сыйлап атат, демек мен да башкаларды сыйлашым керек деген түшүнүк пайда болот экен. Бала эч качан, мисалы үчүн бала эч качан атам менен апам проблемасы көбөйүп кеткендиги үчүн мен кичинемин да ошон үчүн мага кыйкырып бакырып мага урушкандары бул нормада, мага оройлоно берсе, мен кыйкырып бакырып сындай берсем мага боло берет да. Же болбосо ата менен апа бири бирин сыйлабай жатса, мисалы үчүн апам балким атамды тажаткандыр, же болбосо атам апамды тажаткандыр, ошон үчүн алар бири бирин сыйлашпай жатат да, болбосо сыйлашмак эле, мени дагы ошон үчүн кичине болгондугум үчүн урушуп жатат да деп ойлонбойт экен. Антип ойлонгонго такыр дарамети да жетпейт экен. Жөн гана мисалы үчүн апа менен ата бири бирин сыйлабай атабы, анда бала дагы сый эмне экендигин билбейт. Эгерде балага биз сыйлабай оройлонуп мамиле кылып атабызбы, ачуубузду баладан чыгарып атабызбы, анда бала сый эмне экенин билбейт. Эгерде өзүбүз балага тилибизди уктурууну кааласак, айтканыбызды кылышын кааласак, мамилебизди жакшыртышын кааласак, балабыз бизди сыйлап турушун кааласак, алгач өзүбүз үлгү болуп, айнанабыздагы адамдарга жана балага үлгү болуп гана үйрөтө алат экенбиз. Сыйды өзүбүз үлгү болуп көрсөтө алат экенбиз. Мисалы үчүн кандай кылып? Мисалы, бала 10 жаштан баштап өспүрүм куракка келгенден кийин биз анын буюмдарын, телефондорун, кышкысы баардык балага тиешелүү нерсесин уруксат сурап, анын оюн угуп, тандоо берип балагачы, балага тандоо берип, оюн угуп гана биз ага сый эмне экендигин көрсөтөбүз,
жана баланын жан дүйнөсүнө сыйга татыктуумун деген ишенимди калптай алат экенбиз. 10 жаштан баштап өзгөчө балага чоң адамдай катары сый мамиле кылып, тандоо берип, уруксат суроо менен гана үйрөтө алат экенбиз. Мисалы үчүн бир элементарный мисал келтирсек, баланын бөлмөсүнө же болбосо бала турган үйгө апа акырын кирип, эшикти такылдатып, уруксат сурап кирип, эмоциясын баланын кылган иши жакпай аткан болгон болсо дагы, мисалы үчүн бала туура эмес иш кылып койгон болсо деле эмоциясын карманып, апа акырын, жумшак гана сүйлөшө турган болсо, акырын гана ошол кылган иши ката экендигин айтып түшүндүрө турган болсо, эмне үчүн ошондой ишке баргандыгы жөнүндө сурай турган болгондо, бала апам мени сыйлап атат, мен апам үчүн кадырлуу окшойм деген, апам ачуусун карманып атат, апам мени сыйлап аткандыгы үчүн өзү колго алып, өзүн карманып атат. Апам менин бөлмөмө уруксат сурап кирди деген ой пайда болот дагы, балдарыбыз бизге тилибизди угат, сыйлап мамиле кылат экен. Эгерде биз балдарыбыз оюн айтып атса, биз укпасак, анан биз айткан учурда да бала уккусу келбейт, укканды да билбейт, сыйлаганды да билбейт, сыйлабайт деген да. Мисалы үчүн эгерде биз баланын катта кылган ишин бөлмөсүнө уруп бакырып кыкырып кирип эле эмне кылдың, мындай кылдың деп эле бакырып кыкырып кире турган болгон болсок, бала өзүнүн кылган ишин ката экендигин ойлонуу тургай, баланын кылган иши туура эмес экендигин өзү түшүнмөк тургай, баланын мээсинде автоматтык түрдө коргонуу сезим пайда болот дагы, бизге каяш айтат, кыйкырат, бакырат, биз менен конфликтке барат, же унчукпай коркуп, коркок, жабык, өз оюн айта албаган, ушундай мүнөзгө ээ болуп калат экен. Демек, биз балага сыйды ушундай неме менен гана көрсөтө алат экенбиз да. Мен бир өзбектердин киносун көрдүм. Ошондо балдары чоң үйлөнүп калган балдары мындай аялдары менен болгон конфликтте, аялдар менен болгон маселеде апасын өтө уккандыгын билдим да. Бул жерде баягындай тил алчаак, удобный балдар эмес болгону, апасынын сыйлуу экендигин көрдүм да. Көрсө апа ушул кудум эле ушундай болуп, балам, сени менен сүйлөшсөм болобу? Мага айтасың. Сен мага айтпаганда кимге айтасың? Биринчи мага айтасың, андан кийин гана ошол ишти кыласың деген апасынын таасирдүү сөздөрү, апасынын өзүн басканы, карманганы, кыйкырбаганы, бакырбаганы, паникага түшпөгөнү, агрессияга түшпөгөнү, жөн гана мага айтасың деп талап кылган, эмоциясын токтоолук менен гана мындай кылып сүйлөгөн образы ушунчалык мага таасир калтырды. Демек, ошондой энени балдар сыйлайт, угат, жана сүрдөнөт, жана баш ийет, мындай үлгү алат экен да. Анан бирок туура чечимди балдар өздөрү кабыл кылып атат, бирок апасын аябагандай сыйлап аткандыгын көрдүм да ушул образданчы. Негизи сый бул адамдын ички абалы экен да. Татыктуу болуу сезим экен. Мисалы үчүн ошол 10 жаштан баштап балага чоң адам катары тандоо берип, аны сыйлап, анын буюмдарына тийишпей, уруксат сурап, жумшак, акырындык менен гана сүйлөй бере турган болгон болсок, балдарда өзү байкабаган абалда мен сыйга татыктуумун. Мен сүйүүгө татыктуумун. Мени сый-урмат менен мамиле кылганга ылайыктуу адаммын деген ишеним орнойт экен да баладачы. Ушул сезим орногондо гана балада өзүнүн ойлорун эркин айткан, тартынбаган, уялбаган, кысынбаган, өз чек арасын коргогон жана башкаларды сыйлай билген жөндөмгө ээ болот экен.
эгерде бала сый көрбөсө, ал тартынчаак, оюн айта албаган, чек арасын коргой албаган, башкаларга баш ийген, ээрчиме, башкалардын оюнан көз каранды, бүт ошондой алсыз сапаттарды алып калышат экен. Ушул жагын өзүнчө сактап коеюн.